Well, good morning, sir. Yes, you are right. Yeah, today in the morning, 8:30 a.m. I was in first stop. Now I came to for second delivery, but they said I have to wait because my appointment time 1:30. Okay. Thank you so much, sir. Yeah, I have parking. They have parking lot. Yeah. Yeah, she said me I have to wait here in parking lot, and around 1:30 she has to call me back because now they have lunchtime, right? Okay, thanks so much. Thank you. Have a good day. Так. Биринчи деливер бүттү, азыр экинчи деливерди бүтүрсөм жаңы жүк алып кетем да. Так, достор, сиздер Америкага келердин астында Кыргызстандан, Россиядан акырындан англис тилин үйрөнө берип, изучать этип, даярдана берсеңер болот да. Бул жака келгенде жеңил болот да. Америкада мындай да, мен азыр чекин офиске бардым, жанагы жүк алып келгенде ошо чекин офиске барып отметка болобуз, анан булар мен азыр күт деп койду да, сен эрте келдиң депчи. Анан Америкада барганда чекин офиске сурады да меничи, кайсы компанияда иштейсиң дейт. Анан мен KG Line десем, what's your truck number дейт да. Truck number'ыңдын trucktын номери канча дейт. Меники 123 да. Мен деген Америкада минтип айтпайм да, 123 деп айтпайм да, 123 деп коем да, 123. Америкада ошондой сүйлөшүшөт да. Менин трейлеримдин номери 1108 да. Мен болсо булар деген what's your trailer number дегенде 1108 деп айтпайм да. 1108 же болсо 1108 деп коем да. Ошон үчүн Америкада кичине башкачараак цифраны жакшы билиш керек да. Санай бергиле 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 деп 71 73 деп ошо 100гө чейин астыга санап, 100дөн кайра артка санап, аябай көнүш керек да, тилди көндүрө бериш керек акырынданчы. Анан деген булар телефонду дагы what's your phone number дегенде мен деген 917 антияк мекте айтпайм да. Мен 917-344-567 деп ошентип цифралар менен айтышат да көбүнчөчү Америкада. Ана Америкада керектүү мо трак драйвер болуп иштегенде, жолго чыкканда эмени жакшы билиш керек да. Түндүк, түштүк, батыш, чыгыш дегенде. Биякта north, south, west, east деп. Түндүк north болот, түштүк south болот, чыгыш болсо east болот, батыш болсо west болот да, ошону жакшы билиш керек. Анан деген күн эмелерди бир жумада болгон понедельник, вторник, среда дегендерди жакшы билиш керек да. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday дегенде. Ошону жакшы билиш керек. Анан деген айларды жакшы билиш керек. Январь, февраль дегендер окшош эле болуп кетет да американча. January, February, March, April, May, June, July, August, September, November, December деп ошо эмелерди жакшылап изучать эткиле да. Дагы эмнелер керек? Анан биякта деген кийин баягы силер окуган баягы Кыргызстанда, Россияда окуган тил кичине айырмаланып калат да. Анан бияка келгенде сленгтер кошула баштайт да. Биякта жана I got you деп, мен бияка келсем эле got you дейт. Бул got you деген нерсе десем I have got it дегенде мен түшүндүм, все понятно деген сыяктуу I got you деп коет да, I got you деп. Анан how's going депчи, how's going бул кичине башкачараак учурашат да. Биздики болсо hi, how are you деп учурашат го, бул болсо how's going деп. What's up buddy деп. Булардын дагы сленг кийин келгенден акырындан көнөсүңөр да.
Анын баарын кереги жок. Мияка келгенде өзүнүн тартиби менен болот. Анан жанагы ошо керектүү нерселерди санай бергенде аябай тилиңерди көндүрөт да. 100гө чейин санап, кайра 100дөн ылдый 1ге чейин санап келди да. 19, 17, 18 деп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ушинтип ошентип санаганды аябай жакшы билиш керек. Баягы англис тил мияктан сүйлөйүн дейсиң, сүйлөсөң тилиң келбейт да. Тилиң башында чулдурап hi how are you деп айтайын десең деле деп монтип тилиңер келбейт. Ошон үчүн баягы англисче жеңилирээк. Жана YouTube'га кирсеңер, мен өткөндө унутуп калып турмун. Ирина Шипилова английский язык деп жазсаңар, Ирина Шипилова деген жап-жаш кыз да, 4-5 тилде сүйлөйт. YouTube'да каналдары бар да. Ирина Шипилова деп жазсаңар, YouTube'да 183 эмеси бар болуш керек да. 183 сабагы бар. Башынан баштап аягында уже сүйлөп каласыңар кадимкидей. Мен Америкага келгенде эң биринчи мугалимим ошо болду да. Эң биринчи мугалим Ирина Шипилова дегенди таап алдым YouTube'дан. Силерге абдан жардам болот. Эң элементарныйдан башталат да, бүт правила, кандай сүйлөм түзүлөт, кайсыгы сөздөн кийин кайсыгы сөз айтылыш керек, убакыт, будущий, настоящий, прошлый, азыркы учурда кантип айтыш керек, боло турган учурду кантип айтыш керек, өткөн чакты кантип айтыш керек, кантип суроо бериш керек, кантип жооп бериш керек дегенде ошолордун бүт баарын ошол Ирина Шипиловадан үйрөндүм да. Анан представление ошондон пайда болду. Анан ошол 183 сабакты окуп бүткөндөн кийин анан мен кичине мындай представление болуп, ушундай турбайбы деп анан ал айткан сөздөрдү анан жазып алып, анан ошо кайталачумун да ошонучу. Анан бир эле сөздү эметип туруп анан ал ошентип түшүндүрүп берет да. Например деген эме деп speak дегендичи, speak. Говорить, сүйлөшүү дегенде эле speak деген сөз сүйлөшүү. Андан кийин I speak. Онан кошо берет да, сөздөрдү кошо берет. I speak, мен сүйлөп атам дегенде. I speak with my friend депчи. Мен досум менен сүйлөшүп атам депчи. I speak with my friend about деп анан баягы четинен кошуп, ушул абдан сонунда. Ирина Шипилова дегенди жазгыла дагы ошону окуп, мага дагы баягы каналдан көп кишилер эме берет атпайбы, суроо берет атпайбы. Англис тилде кантип көтөрсө болот, тиги Америкага барганда кыйналып калбайбыз деп. Убакытты кетирбеш керек да, убакытты кетирбей ошол жактан курстарга баргыла, өзүнчө даяр. Азыр курстарга барып акчаңарды кетиргенден көрөк, тиги YouTube'га кирсеңер толтура сабактар бар да. Ошон үчүн мен силерге кичине мотивация берип коеюн деп атам да. Баары болот. Азыртадан ар бир минута, ар бир секунда текке кетпесин. Ошон үчүн сайрандап убакыттын баарын керексиз нерсеге кетиргенден көрө күнүгө бир жарым сааттан отуруп даярдана берсеңер жакшы болот да. Менде убакыт болбой алганда, мен мектепте немисче окугам. Eichsprechen Deutsch тияк мияк, анан баягы көптөн бери унутулуп калган англисче окусам да кичине платформа болуп, фундамент болуп жакшы болмок беле. Анан мен дагы Америкага келеримди билгенде, тетиги 2-3 жыл, 5-6 жыл мурун даярдана бергенде мияктан көп кыйналбайт болчумун да. Ошондой совет. Ошо күтүп отурабыз. Азыр мен жүктү тапшырсам, башка жүк берет. Анан мен билбейм, каяка кетеримди да билбейм да. Менин диспетчерим бар. Менин диспетчерим абдан сонун жигит. Мени постоянно колдоп турат, мага жардам берип турат, мен үчүн күйүп турат. Экөөбүз бир туугандай болуп калганбыз да. Ошон үчүн баары жакшы. Баягы
бош отуруп каласың да 2 саат, 3 саат, 4 саат отуруп каласың кээ бирде жүк алып келгенде. Кээ бирде 2 күн, 3 күн жатып каласың. Анан баягы жүктү берген брокерлер деп коет, ошо брокерлер ар кандай сумма кошуп берет да. Мен, например, азыр мояка жүктү албай койсо, 2 күн жатып калсам, брокер маган жөн эле жата берем. Эчтеке бензиним да кетпейт, уктайм, тамак ичем, отурам, мага, например, 150-150дөн $300 2 күнгө берип коюшу мүмкүн. Бир жолу абдан сонун брокерге туш келип калгам. Мичиган штатына барсам, жүгүмдү 1 күн албай коюшту да. Мына 1 күн жаттым да, 1 күн. Мына эртең менен келдим, 1 сутка өттү. 1 суткадан кийин 24 саат, анда дагы бир 4-5 саат, бир 30 саатка чейин жатып калдым. Жатып калсам, ушундай түшүнүктүү брокер экен. Эми сен жүктү тапшырып, башка жакшы жүк алып кетип калмаксың деп туруп, анан $1000 detention деп $1000 төлөп берген да. Мындай чанда болот да. Өмүрүмдө 1 күн жыргап, уктап, күтүп жатсам, эртеси күнү брокер $1000 берип койгон да. Ошондой ситуациялар да болот. Бош отурганда сиздерге Америка менен кичине тааныштырып атам да. Каналга жазылыңыздар. Чикагога аз калды. Оюнга да аз калды. Баарыңыздарга чоң салам. What's your trailer number? Trailer number 1108. All right, door 3. You still got a seal on that? Yeah, I have sealed. I need cutter. Okay, you stop 10 feet from the door. Okay. We come out and break your seal and take a picture of it. That's something we do. Okay. Okay, so door 3, that many. Dock 3. After finish, I have to come here for paperwork or? No, he'll sign you out in the back. Okay, thanks so much. Англисче анча-мынча сүйлөшкөндөр угулуп калдыбы, е, достор. Бүгүн 12 апрель, понедельник. Мен жумушту баштадым. Агаядан чыгып алып, кайра эле Синсинатинин жанына, Синсинати шаарынын жанына. Экинчи жүктү чыштаганы келдим. Биринчи жүктү үйдүн жанына чыштадым да. Анан бүгүн жүк кандай салынат, кандай бекитиш керек, жүк алганда кандай дөңгөлөктөрдү жылдырыш керек деген сиздерге кичине айтып берейин деп аткам. Биздин мекендештер келип тракт иштеп калса. Жүктүн жарымы кетти да, биринчи стапта. Биринчи стап деген Колумбус шаарында болгон. Ана экинчи жерге жүк алып келдим да. Башынан баштап трейлердин ортосуна чейин жүк салынган да. Мен деген бекиткен жокмун, бул жүк бышык экен да. Кээ бир жүктөр кулама болот да, ошон үчүн деген трейлердин ичине мондай эме жасалган, страптарды бекиткенчи. Атайын мояка киргизебиз. Экинчи жагын бул жака киргизебиз да, анан тарттырып коебуз да. Бер жака кулабайт да жүктөрчү. Анан жүк ортосуна чейин келип калышы мүмкүн, аяк жагына келип калышы мүмкүн. Ар кандай жүктөр болот да. Анан жүк алганда эми баягы көз көнүп калат. Башында келгенде таразага түшүп дөңгөлөктөрдү түздөп алыш керек да. Трейлердин узундугу мындай болуп атпайбы? Мо трейлердин дөңгөлөгү асты жагында болсо трактын дөңгөлөгү болот да. Анан могу трейлердин дөңгөлөгүнүн үстүнө салмак 34,000 паундтан ашпаш керек да. Асты жагы болсо могу трактын эки дөңгөлөгүнүн үстүнө трейлердин башы келип атпайбы? Ошол жактагы 34,000 паундтан ашпаш керек да. Закон боюнча Американын. Анан бул астыңкы дөңгөлөк 12,000ден ашпаш керек да, 12,000 паундтан ашпаш керек. Ошондо общий кошкондо 12,000 паунд, ортосу 34,000 паунд, аркасы болсо 34,000 паунд. Общий 80,000 паундтан ашпаш керек да. Анан жүк алдыңар. Жүк алгандан кийин таразага түштүңөр. Анан могу трейлердин астында ушундай тешиктер болот да. Могу пин деп коет да. Могу жерде көрүнүп турбайбы, могу пин. Ушуну жылдырышыңар керек эгер жүк туура эмес болуп калса. Эгер арт жагы оор болуп калса, дөңгөлөктү артка жылдырасыңар да. Ошондо арт жагы жеңилдей түшөт дагы, жүктүн салмагы астыны көздөй кетет.
Тескерисинче асты оор болуп калса дөңгөлөктү, могу дөңгөлөктү 8 дөңгөлөктү астыга жылдырасыңар. Ошондо арт жагы оорлой түшөт дагы, анан асты жагы жеңилдей түшөт. Тешиктери ар кандай болот. Меники деген могу эки тешиктин ортосу 200 паунд да. Эки болсо 400, үч болсо 600 паунд болот да. Анан бул арткы дөңгөлөктөрдү тормузга коесуңар дагы, ар жагында азыр көрсөтөм. Тарткан жери бар. Аркы капталында, водитель жагында да. Могу тарткан жери бар. Могуну тартасыңар, бери көздөй тартсаңар, могу пин кирип кетет. Миягында экөө болот, тиякта бир, миякта бир, ар жагында экөө болот. Ошо пиндер кирип кеткенден кийин бул дөңгөлөк тормуз кармап турат да. Анан тирейлер эки жакка жылат. Бүт баарын тууралап алгандан кийин, анан бул кнопканы кайра басасыңар. Баскандан кийин бул пин деген бул жерге келип калышы мүмкүн ичиненчи. Анан баягы күч менен түртүп турат да. Анан баягы тирейлерди кичине жылдыргандан кийин шарт этип 4 пин, тиягында бирөө, миягында бирөө, ар жагында экөө. Кармап калат да, бүттү. Ошо менен весиңер туура болуп калат. Вести каяктан түшүш керек? Вести деген жүк алгандан кийин эң жакынкы тракстоп деп коет, жоксо жана заправочный станцияларга Пайлот, Лаус, TA дегендер бар мыякта. Петро дегендер бар. Ошо жака барып түшөсүңөр. Барганда деген ошо таразанын үстүнө турасыңар да, анан тиякта сүйлөгөн жери бар. Алар сурашат. Биринчи жолу түшүп атасыңбы же экинчи жолу түшүп атасыңбы деп. Анан биринчи жолу десеңер $12 кетет. Ошо вести тарткан үчүн $12 төлөйсүңөр да. Анан дөңгөлөктү жылдырасыңар. Өзүңөр уверен болсоңор кете бересиңер. Эгер уверен болбой калсаңар, кайра экинчи жолу киресиңер да, анан тияк кнопканы бассаңар силерден сурайт. Экинчи жолу деп, ооба экинчи жолу десеңер, анда салмакты ичине кирип төлөп акчасын алганда силерге кагазын берет. Ошондо туура болсо дополнительно дагы $2 ушундай төлөйсүңөр да. Ушундай кыскача маалымат. Анан баягы трактын сыртында деген мондай ифта деп коет. Ифта дагы эме да, аябай важный качы. 18-жи, 19, 20, 21ге бар экен да. Мына бул жылдыкы жакшы. Эмки жылы мияка 22-жыл чаптылат. Анан диотичниктер деп коет. Мияктан жолдон текшерет, wait stationден текшергенде ушунуңарды обязательно, ушунуңар жок болсо тикет алышыңар мүмкүн. Анан ар бир трактын ичинде папкасы болот. Ошол жакта registration, трейлердин документтери, техосмотр өткөн документтер, ушул бүт баарын тактап алыш керек да. Баары так болсо, дөңгөлөктөрдүн состояниясы жакшы болсо, өзүңөр уверен жүрөсүңөр. Анан эчтеке тикет албайсыңар. Жолуңар ачык болот да. Ошондой. Бул трактын аты Машка. 123-чү трак. Мен дагы жолдо жүргөндө муну эркелетип Машка деп коем. Машка деп эркелеткен сайын жакшы жүрүп калат да, койкоңдоп. KG Line 3 жылдан бери ушул компанияда иштейм. Буга чейин көп жерлерде иштегем, башка компанияда иштегем, машина ташыгам, 3 машина ташыгам, 4 машина, 5 машина, 7 машина дегендей. Анан ушул компанияга келгенде токтолуп 3 жылдан бери ушул 4-жылга кетти. Ошол жактан агарып көгөрүп атабыз, Кудай берсе. BS Boys DS World So I have World E as in David, this is the same .net, right? Okay, I'm gonna include the delivery number and the time, right? Alright, thank you very much. Bye-bye. Ошо мен азыр 1-1,5 деп койдум да. Аха. Мияктан бүтсө эле сразу ушул жака чыгып кетем да. Мен берде где-то 1 саат жүрсөңүз, саат 10-10да чыксаңыз 12ге барат экенсиз да, 12 жака. Аха. Мен 1-1,5 деп кое берейинчи.